Кандайсыңар неберелерим? Кыштын шилдесинен чарчадыңарбы? Кичине чыдап тура алай эми, жакында жаз келет. Эртең бүрсү күнү. Ооба чоң ата, жаз батыраак келсе жакшы болот эле. Тоолорго барып ышкын терип келмекпиз. Куушмай жашынба койноп. Ошентип жаз келгенде коңуштун тургундары кимиси кийик атканга чыгат, бирөөсү болсо отун кыйганга, а кичинекей балдар ышкын тергенге кетишет. Карачы, кандай кооз шаркыратмабыз бар. Ооба, абдан кооз шаркыратма. Бул токойдон отун кыйып келейин. Аңчы болсо кийикти атып, чарчап келатып, бир боз үйдү көрө калат. Тетиги эмне болгон боз үй? Түндүгүнөн аябай сонун жыт келип атат го. Курсагым ачып атты эле. Ким болсо да бир чыны чай берер мага, алыстан келатканымды көрүп. Эй, кожоюндар, барсыңарбы? Боз үйүңөрдөн бир чыны чай ичсем жакшы болот эле. Шорпосу да кайдап тамагы бышайын деп калыптыр. Эң сонун болот турбайбы? Отунчу да келатып, ошол боз үйдү көрө калат. Эй, тетигили жакта боз үй турабы? Мурун жок эмес беле? Абдан сонун болбодубу? Аябай курсагым ачып атты эле, суу сапта кеттим. Барып кичине чай ичейин бир чыны. Түндүгүнөн сонун жыт келип атат. Тамагы да даярго дейм. Эй, кожоюндар, арбаңыздар, барсыңарбы? Я. Мүмкүнчүлүк болсо бир чыны чай берсеңер жакшы болот эле. Тамаңар да бышайын деп калыптыр. Шорпоңор кайнап атат. Ышкын терип келатып, кичинекей балдар да ошол боз үйдү көрүшөт. Карачы, түндүгүнөн аябай сонун жыт келип атат. Даамдуу тамак жасап атса керек. Жүр барып чай ичип чыгайлы. Ооба, мени да курсагым ачып жатат. Эй, эже байкелер, барсыңарбы? Бизге бир чыныдан чай берсеңер жакшы болот эле. Тамагыңар да бышып калыптыр, шорпоңор кайнап атат. Этиңер да даяр болуптур. Эртеси күнү. Эй, аңчы досумдун боз үйүнө барсам, кечеден бери жок дейт го. Эч качан мындай кеч калбашы эле. Анан бир отунчу менен эки дагы кичинекей бала келбептир. Жок, барып издеп аларды табайын. Ушул саздак жерден көп адам жоголду эле, бирок булар көрүнбөйт. Токой жака барайын. Эй, узун кулак, колго түштүңбү я? Азыр сени талап курсагымды тойгузам. Этиң аябай даамдуу болсо керек. Чоң рахмат сизге аңчы. Сиз болбосоңуз азыр мен бул жолборско жем болуп калмакмын. Сиз ким бирөөнү издеп жүрөсүзбү? Ооба, коңушубуздан 4 киши жоголуптур. Сен бул жактан аларды көргөн жоксуңбу? Иә, жүрөк.
Жок, көргөн жокмун, бирок менин апам баарын билет. Жүрүңүз менен биз жашаган жер астындагы дүйнөгө. Сурайлы. Макул, барайлы. Коркпой эле артыман бара бериңиз, азыр жер астына түшөбүз. Мына биз жашаган жер астындагы дүйнөсүнө келдик. Таң калыштуу. Ушундай да тоолор болот экен, iya. Саламатсызбы эже, кандай турасыз? Баары жакшыбы сизде? Рахмат, жакшы балам. Кызым, бул ким? Чоочун адам биздин дүйнөдө эмне кылып жүрөт? Апа, бул аңчыга жардам керек экен. Бул киши мени өлүмдөн сактап калды. Мени талап жейин деген жолборусту атып салды. Ооба, кызыңыз аз жерден эле жолборуско жем бола кала таштады. Үлгүрбөй калсам жеп талап таштамак. А мен болсо биздин коңуштан жоголуп кеткен 4 адамды издеп жүрөм. Сиз аларды көргөн жоксузбу, iya? Алар кара үңкүрдө жашаган, мурду узун шайтандын колуна түшүп калышкан. Ал шүмшүктүн өлүмү ысык шорпо кайнап аткан сыйкырдуу боз үйүндө. Ошол боз үйдү 4 кургап калган бактар кайтарат. Ошол боз үйдү жоготсок эле бактар өрттөнүп, мурду узун шайтан көз жумат. Азыр болсо биздикине барып конок болуп кет. Ал боз үйдү кантип жоготушту айтып бересизби бизге, эжеке? Жүр эми, шашпай ойлонойлу, анысы деле кеч кирип кетти. Менин сыйкырдуу боз үйүм канча адамды алдап, ысык кайнап аткан шорпо менен азгырып, бул жака алып келип өмүрлөрүн кыйдым. Дагы 4 туткун үңкүрүмдө отурат. Эй, бактар, жакшы кайтаргыла боз үйүмдү. Шайтандын боз үйү биздин үстүбүздө, жерди ургулап түшүргүлө. Боз үй жоголсо шайтан да өлөт. Ушул шүмшүк жашаган жерин от да албайт, шамал да учура албайт. Анан кургап калган киши жегич бактар да кайтарышат. Мына күн тие баштады. Азыр боз үй түшөт. Качтык. Бүттү. Эми бактар күйүп, шайтан да тынчыйт. Рахмат силерге, узун кулактуу жер астындагы жашоочулар. Силер болбосоңор эмне кылат элем? Эчтеке эмес аңчы. Биз адамдарды сыйлайбыз. Алар канча жолу бизге жардам беришкен. Ушинтип дайыма бири-бирибизди колдоп, ынтымакта жашап турайлы эми. Эртең биздин коңушка келип калгыла, конок болуп. Мал союп күтүп алабыз силерди. Макул. Аңчы болсо туткундарды бошотуп, алар менен өз коңушуна кайтып келет. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.